жерди арендага кантип алса болот? Жерди арендага аларда сиз ал жер кимге таандык? Эң маанилүүсү ошол. Себеби жер муниципалдык болушу мүмкүн. Жер мамлекеттики болушу мүмкүн. Жер айыл өкмөттүкү болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи жерди кимге таандык экенин билгенден кийин сиз ал жер боюнча ошол тиешелүү ыйгарымдуу органга кайрылууңуз керек. Муниципалдык жердин бардыгы айыл өкмөттөр тарабынан берилет. Себеби анын тартибинин берүүнүн жолдору өкмөт, андан тышкары айылдык кеңеш тарабынан бекитилген. Шаарда деле ошондой. Ошондуктан мэрияга кайрыласыз же айыл өкмөткө кайрыласыз. Ал эми мамлекеттик жер болсо, анда администрацияга кайрыласыз. Райондук мамлекеттик администрацияга кайрыласыз. Себеби мамлекеттик жерди муниципалдык органдар бере албайт. Жана ошондой эле сиз ошол жашаган жериңизде же тиешелүү жерден алам десеңиз, сиз дайыма ошол жерде конкурс болуп турат. Конкурстарга катышуу аркылуу алсаңыз болот. Эгерде кандайдыр бир инвестиция алып келем дей турган болсоңуз, түз кайрылсаңыз болот бүгүнкү күндө. Райондук администрацияга, өкмөткө, мэрияга мен ушундай инвестиция алып келе жатам, ошондуктан мага мынчалык жер керек деп. Буга милдеттүү түрдө көңүл буруга туура келет. Ошондуктан сиздер кайсы жерден болсо конкурс аркылуу, түз берүү аркылуу берилет. Мунун бардыгын сиздер ошол алуу максатына жараша болот. Ар бир администрацияда, өкмөттө, мэрияда жерди арендага берүү боюнча конкурстар, аукциондор өтөт, ошондой эле түз берүү жолу дагы бар. Сиз ошону унутпаң. Демек, сиз жерди аныкташыңыз керек, жана ошол жерге шайкеш кимге, кайсы органга тиешелүү экендигин билгенден кийин ал жерге барып же конкурска катышасыз, же түз алуу жолдору бар. Ошол аркылуу алсаңыз болот.